Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Күндөлүк системасында кайсы бир мугалимдин предмети вакантка кеткен учурда кандай жасайбыз? Ал үчүн ошол вакант чыгаткан мугалим өзүнүн АИСтеги жеке кабинетине кирет. Бул жерден образование, билими жөнүндөгү маалыматты толтурушу керек. Билими бир нече учреждениеде окуган болсо, 2-3 диплому болсо, ошол 3 дипломдун баарына өзгөртүү киргизиши керек. Ал үчүн ошол университетти бүткөндүгү жөнүндө маалыматтын тушунда карандаштын белгиси бар. Аны басканда өзгөртүү же өчүрүү деп чыгат. Бул жерде маалыматтар толтурулган. Андан кийин эң төмөн жакта сабактар деген бөлүм бар. Ошол сабактар бөлүмүндө кайсы предметти окута турган болсо, мына ошол предметти кошуу керек. Азыр бул мугалимге биз география предметин кошобуз. География мугалими катарында коштук. Андан кийинки кадам сактоо бөлүмүн басыш керек. Бул азыр биринчи университетке коштук, кийинки университетке дагы ушул эле предметтерди кошуп чыгышыбыз шарт. Себеби бул предметтер кошулбаганда күндөлүк системасы аны АИСте бул предметти окутпайт деп вакантка жөнөтөт. Маалыматтарды коштук, өзгөрттүк. Андан кийин обновление жүргүздүк, жаңылоону бастык. Эми андан кийинки кадам мектеп жетекчиси же окуу бөлүмүнүн башчысынын кабинетинен ошол мугалимге предметти кошуп чыгабыз. Кийинки кадам директордун жеке кабинетине киребиз. Кызматкерлер модулунан ваканттан көрсөтүп аткан мугалимди тандайбыз. Мугалимдин оң жагында карандаш бар. Бул жерден өзгөртүү кнопкасын басабыз жана төмөн жакка түшүп мугалимге кызмат кошобуз. Мугалим дисциплинага ошол предметти кошобуз. Андан кийин төмөн жактан класстарын беребиз. Эң төмөн жакка түшүп сактоо кнопкасын басабыз. Демек биз АИСтен кызматкер өзү дагы предметти кошту. Ошондой эле директор же завуч ошол жеке кабинетинен, АИСтеги жеке кабинетинен кызматкерге дагы ошол предметти кошот. Андан кийинки кадам күндөлүк системасына кирет. Бул жерден кызматкерлердин ичинен ваканттагы мугалимди тандап, түзөтүү баскычын басып, предметти кошобуз. Андан кийин сактоо бөлүмүнөн сактайсыздар. Кийинки кадам жүгүртмөнү түзүү модулунан сабактар табели подмодулуна өтөбүз жана АИС мугалимдин вакант статустарын жаңылоо дегенди тандайбыз. Азыр жаңылоо дегенди басканда ошол эски статус жана жаңы статус болуп өзгөрөт. Аскарбек кызы азыр кесиби боюнча болуп АИСтен жаңыланды. Демек вакант ушинтип жойобуз. Төмөн жакка түшкөнүңүздөрдө жалпы мугалимдер боюнча кайрадан жаңылоону басып койсоңуздар болот. Негизинде бир эле жолу жаңылоо менен вакант статусу жоюлат.